Biz 3 жыл мурун Жанибек министрдин убагында аябай катуу айыл чарба реформасын баштаганбыз. Ошондо 9 кластер менен Кыргыз Республикасы 3 жылдан кийин 100% камсыз болот деп айткансыңар. Нан азыктары боюнча 64, бул өздүк өндүрүштүн эсебинен да болбосо. Нан азыктары боюнча 64,9, картошка 173,6%, жашылча жемиштер 167,3, мөмө жемиштер 42,9, эт 86,2, сүттү айтып кеттим, кум шекер 89,1, жумуртка 66,9, өсүмдүк майы 50%. Bizde mına azık-түлүк баа абдан өстү. Мына байдан бери коллегалар айтып атат. Биринчи орунда ушундай баа кыйынчылыгына тушуккандар, майыптар, социалдык мүмкүнчүлүгү чектелгендер, пенсионерлер, жакыр үй бүлөлөр азыр айлап эт жебей калды. Мына эт жебей калды. Ушуларды камсыз кылыш үчүн мына сиздер бааны бөлүштүрүүнү уюштурат деп атасыңар. Этти ушул райондордо камсыз болгон үй бүлөлөргө арзан баадагы эттерди уюштурууну колго ала аласыңарбы? Кандай кылып колго аласыңар? Эт жебей калды эле. Бизде эт негизги азыгыбыз болуп атпайбы? Ошон үчүн эт жебей калган социалдык мүмкүнчүлүгү чектелген тармактарга кандай иш-чараны ким түзөт аны? Эт боюнча 68% деп атасыңар. Этти кантип өстүрөсүңөр, дагы ойдо карай көтүрөсүңөр. Тыштан эт келеби бизге? Ооба. Каяктан келет? Эмнен эти келет? Эми бул азык түлүк коопсуздугун балбазарлык боюнча мынакей ушу күздөн баштап эттин баасы бир аз өскөндүгүнө байланыштуу деп айтайын. Бир аз деген канча сомго өстү? Эми орточо баа менен алганда бир 80 сомдон 120 сомго чейин көтөрүлүп, ушундай. Эмненин себебинен өстү? Инфляциянын эсебиненби? Жок. Же малдын аздыгынын эсебиненби? Биз өзүбүз анализ жүргүзүп көрдүк. 2023 жылы ушу тоют маселеси өзү кургакчылык болуп, тоют тандырганда бул жерде ушу аткорм бордогон фермалардын баары тоюттун баасы мындай кымбат болгонуна байланыштуу. Жем менен чөптү ички рынокто өзүбүз камсыз кыла алабызбы же тыштан алып келип атабызбы? Жок, азыркы учурда камсыз кыла алабыз да, толук эмебиз бар. Обеспечились. 100%. 100%. Азыр эттин баасынын алдыдагы бир жылдын ичинде өсүп кетиши мүмкүнбү? Биз ошого чараларды көрүп атабыз. Кандай чара көрдүк? Биринчиси бул Өзбекстанга экспортталып аткан тирүү мал жандыктарды боюнча квотирование киргиздик. Өзүбүз регуляциялары, ограничения кылып, өтө көп чыгып кетпесин контролдош үчүн. Андан тышкары сырттан келген эт боюнча дагы Евразия экономикалык бирликтин мамлекеттеринен НДС алып салдык, бул этти импорттоо боюнча. Негизи жалпы баалар өсүп. Мен жалгыз эле картошканы айтпай атам. Жалпы эле азыр мисалы үчүн акча каражат менен магазинге же базарга барсам, продукталардын баасы жалпы эле өскөн да. Бул ар бир жарандарыбыз буну сезип атат. Бизге деле мындай кайрылуулар келет да. Бааларды айтпайсыздарбы? Бааларды антимонополия мисалы үчүн кандай иштеп атат? Кандай баа бересиздер? Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө Кыргызстанда азык-түлүк боюнча дефицит жок. Баалар боюнча өзүңүздөр жакшы билесиңер, баалар бул өзүнчө бир живой организм. Бул баа кайсы бир сезондо көтөрүлүп кетет, кайсы сезондо түшүп кетет да. Ошон үчүн баалар боюнча биз толугу менен контролдоп атабыз. Азыр ар бир райондордо
ярмаркалар, жана шаарларда ярмаркалар уюштурулуп жатып атат. Эгерде кандай бир маселе болуп калса, бизде азыркы күндө бизде мат резервдүү кампаларда биз толугу менен бизде бүт азык түлүк боюнча продуктылар бар. Эми баалар боюнча бул мындай айтканда, ачык айтканда, азык түлүктө бул базар экономикасы болуп атат. Эң негизги базар экономикасыны биз өндүрүүчү ким? Бул частный сектор. Ошон үчүн частный сектор бул рынок карап бааны коет да. Эгерде кандайдыр бир өзгөчө бир кырдаал болуп кетсе, анда биз мамлекет биз баага киреше алабыз.